Ассаламу алейкум, Талас шаарынын тургундары кандайсыздар? Талас шаарында сиздер көрүп тургандай ушу помещение сатка чыгып атат. Авто люкс болгон экен. Замена масла бул жак. Анан бул жердин мекен жайы болсо бул Манас көчөсүндөгү Таластагы. Анан дагы толук мекен жайын Рысбек иниз түшүндүрүп берсин. Ассаламу алейкум Рысбек. Алейкум ассалам, кандайсыз? Жакшы келип алдыңыздарбы? Келип алдык буйруза. Бул сол жакка каратсаңыз, бул алтын казык, эски алтын казык, кичи алтын казык деп коебуз го. Ошол тарапта Манас көчө Гүлкайыр менен кесилиште. Кесилиште. Бул дагы Мерим стоматологиясы. Дагы домдор. Бу жерден кос жакка, тияка бияка таксилер кетет. Аябай ыңгайлуу жер да. Таксилер турган жер экен да. Ооба. Бул жердин эми канча сотик жерге жайгашкан бул? Примерно 2 сотик. 2 сотик жерге жайгашкан экен. Бул эми сатка чыгып аткан экен азыркы учурда. Эми кирип шарттарын көрөйүк, буйрса. Эки жактан кирет, 3 жактан кирет экен айтканда, Просто азыр баннер тур, ортосун ача алган жокпуз. Ооба. 3 ворота бар. 3 ворота бар. Баннер турган себептен ортосун ача алган жокпуз. Бисмилля деп кирейик. Аябай бийик экен, көрүп тургандай мына бийик, кенен ичи. Анан ушул 3 ямалар бар экен бул жакта. Мурда замена масла болгонго байланыштуу ортодо 3 май алмаштырганга же болбосо машина оңдогонго ыңгайлуу бир 3 яма бар да. 3 яма бар. Ичинде светтери күйөт. Полкасы бар экен, светтери, анан резеткалары бар экен. Инструменттерге баарына ыңгайлаштырылган. Бул жактар узунураак экен, тигиге караганда, биринчисине караганда. Жакшы. Бул суу чыкканбы бул жактардан? Булар мурда компрессорго жана воздухка расчеттолгон да. Воздухка экен. Эми азыркы учурда бул жакта свет жок экен, анан ушул өзүнүн фонаригы менен, жарыгы менен тартып атабыз. Негизи свет бар бул жакта. Свет бар, ой, сиздер да кечке мал келип калыпсыздар, азыр реста жабык чалып такташайлы десек. Камера бар. Берде ооба свет бар. Иштегенге мына шарттар жакшы экен. Бисмилля деп кийинки жакка өтсөк. Бул жагын түшүндүрүп берип кой. Ал жагы двордон кире турган чоң эшиги бар. Ооба. Ар кандай товарлар чүрүп калабы, ар кандай ситуациялар болуп калганда керек ите турган чоң склад деп койсок болот бул жагын. Эми баягы алган киши өзүнө ыңгайлаштырып карап көрөт. Обязательно автозамена деп деле ойлоп аткан жокпуз. Эми ар бир адам азыр интернеттен ар кандай идеялар көрүп, ар кандай иштерге пайдаланып атпайбы? Ошо балким бул дагы бир жакшы иштерге пайдаланып калабы. Бул жакта кол жуа турган, анан чакан эмеси бар, ажатканасы бар. Анан эми бул жака каалаган бизнесин кылса болот экен, кел алгандар. Эми алгандар каалаган бизнесин. Өзү жолдун боюнда экен, ходовой жер. Ооба. Ал жагынан эч айып жок байке. Ооба. Тегерегин бар, бул домдор, Ооба, домдор. Бул капталдан да кирет экен. Ооба, бул жактан да кирсе болот. Бул жана датка деген мерген чыгып көрсөтүп койсоңуз болот. Ошо сыртка чыгып көрсөтүп коёк бул жагын. Датка деген сулуулук салону деп айтылабы, датка комплекси деп өзүндө жазылып турат, ушундай жер бар. Бул жагында Адеми деген сулуулук же үйлөнүү үлпөт салону деген. Сулуу салону көп экен бул жакта негизи. Өзү биякта өзү эл да сулуу да. Бул жакта домдор. Жакшы экен, бул жактан да кире турган өзүнчө ходу бар экен. Анан алдына айланып барайык, сырт менен жолду көрсөтүп, Документтер бар таза. Юридически таза. Эми канча деп атасың бул жерди? Баасын $150,000 деп атабыз. $150,000 кем бар. Эми бираз сүйлөшсө болот. Бираз кем бар, Бираз. Жолдун бирок баасы өзүңүз көрүп тургандай тура эле да, мындай адекватный деп коет го орустар. Шарттар. Жөн эле асмандан алып алган жокпуз. Тегерек четке карап, эл жерге карап дегендей коюп атабыз. Ичи да кенен экен, көрүп тургандай. Любой бизнесин кылса да жакшы экен да. Өзүнчө да бул жакта кичинекей склад сыяктуусу бар, ал жагын тартпай эле бир 3 квадратпы, 5 квадратпы. Баннерде жазылып турат. Телефон номерин экранга да жазып коебуз баштан аяк. Ошого байланышып дагы келишсеңиздер болот тугандар. Жакшы экен, жакшы жазалган экен иштеричи. Ортоңго жагы бар экен, аркы 3 бөлүү экен бул жери. Жакшы буйруза. Мекен жайын дагы бир сыйра түшүндүрүп берип кой. Бул ошондо Манас көчө менен Сарыгулов көчөсүнүн кесилиши, Гүлкайыр, эски алтын казык дегендер бар го ошол жакта. Автобекет дегендердин жанында да кесилиште. Таксилер турган жерде.